Assalamu алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Талас жергесинде өтүп жаткан облустар аралык жаштар чемпионаты тууралуу сөз кылабыз. Бул чыгарылышта Талас менен Ош кантип финалга чыгышты. Чүйдүн капитаны Исхак Бекболотулу Таласты утууга эмне жетпей калганын айтты. Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы Борбордук ат майданда 23 жашка чейинки улакчылар арасында облустар аралык чемпионат өтүп жатат. Турнирге 6 команда катышып, алгач 3-3төн 2 тайпага бөлүнүшкөн. А тобунда Ош, Нарын жана Ысык Көл облустары жайгашса, Б тайпасында Талас, Чүй жана Жалал-Абад командалары болду. Чоңдор арасындагы чемпионаттагыдай эле Баткен бул мелдешке дагы келген жок. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Бүгүн 30 октябрда жарым финалдык оюндар болуп өттү. А тайпасындагы биринчи орун үчүн оюнда Нарын менен Ош кезгелди. Бул эки команда тең. Биринчи оюндарында Ысык Көлдү утушкан. Финалдык жолдому үчүн Ош менен Нарын укмуштуудай кыл чайнашкан беттеш өткөрүштү. Биринчи тайм 0-0 эсебинде аяктады. Экинчи таймда Дастан Русланов 1 салым салып, Нарынды 1-0 эсебинде алдыга алып чыкты. Үчүнчү таймдын башында Ош эсепти теңесе, акыркы мүнөттө экинчи салымын салып, финалдык жолдомону жулуп алышты. Экинчи жарым финалда Талас менен Чүй кезгелип, жыйынтыгында Тала ээлери 6-3 эсебинде утуп алышты. Белгилей кетсек, буга чейин эки команда тең Жалал-Абадты утуп алышкан. Жарым финалдык оюнда эсеп 3-3 болуп турганда Талас командасынын кийинки салымына 100 000 сом байге коюлду. Ал байгени Айтбек Көмүрбеков алып кетти. 20 секундда калды. Таластын балдары. Айтбек наганы 100 000 сом. Беттештен кийин Чүйдүн капитаны Исхак Бекболотулу Таласты утуп алууга жекеме-жекенин аты гана жетпей калды деп билдирди. Биз өзү оюнга чыгып атканда ушундай оюн болорун билгенбиз. Бизде айдын жок болуп калды, айдын болгондо. Ачык айта алам. Айдын болгондо Талас командасын биз жакшы шот менен утмакпыз. Неге дегенде бул оюнга даярданып келип атканда şu bizde Çүйдө айдынан бир атыш бар өзүнүн красный. Ошол атты бизге. Şu красный эси жетекчилик бербей койду. Неге экенин билбейбиз, бирок крас болгондо толук түрдө айта алам, Талас командасын утмакпыз крас болгондо. Оюн жок, аябай жакшы жүрдү. Айдынан алдыр эле гол салып аттык, калган жерди биз эле алып аттык, калган убакта салынып атты. Аттар үстүнө шай кетип калды. Жерге иштеген балдар бар экен, мыкты. Балдар жакшы болчу. Өзүбүз настрой жакшы коюп чыкканбыз. Утсак да, утулсак да ушул жерде жигитче оюн көрсөтүп кетели деп чыкканбыз. Мыкты оюн болду. Буйрук экен, Талас командасы утту. Күчтүү даярданышыптыр. Ийгилик. Сен деле күчтүүсүң, достук командасында ойногонсуң. Достукта жүргөндө баягы ушул эле Таластын жигиттерин жеңип койбодуңар беле. Бүгүн реванш алдыбы деп ойлоп калдым. Анда эми достукта ойногондон мен жалгыз ойнодум бу жерде. Анда аттар бөлөк болчу, оюнчулар бөлөк болчу. Коргоочулар башка, Коргоочулар башка, айдын башка. Деңгээл башка. Деңгээл башка. Бул деңгээл башка.